Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, ата-энелер, замандаштар. Биз кезектеги подкастыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде конокто агартуу министринин орун басары Надир Жей, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, ата-энелер, педагогдор. Жакшы, учурашып алдык. Педагогдор демекчи, мына биз сентябрда быйылкы 25-26 окуу жылында сиздин подкастыңызды алгачкылардан болуп сиз келип тартылып атасыз. Сентябрдын башталышы менен адатта мындай коомчулукта билим берүүгө көңүл аябы бурулат, Бул жылы өзгөчө бурулуп аткандай, кандай дейсиз? Коомчулуктун быйыл эле эмес, мен ойлойм ушу деле Кыргызстан өзү эгемендүү болуп, анан өз билим берүү системасын түптөп жатканына мына 30 канча жылдан ашык болуп атат. 34. Анан тилекке каршы ошо бир канча көйгөйлөр чечилбей келүүдө. Анан эми ал мисалы ата-эне болобузбу же ушу билим берүү системасында иштейбизби? Анан бизге мындай көрүнүп турат да. Мисалы кайсы көйгөйлөр чечилип баштады, ал эми чечилди же чечилүүдө же чечилбей жатат. Анан ошон үчүн мен ойлойм бул мыйзам ченемдүү нерсе. Буга мындай аналитикалык көз караш менен абдан жакшы мамиле кылыш керек. Анан ата-энени дагы, педагогдорду дагы түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Анан бирок мындай объективдүү баа бериш керек да. Бул эми дароо эле айтып кетейин. Быйыл мындай сентябрда кайсы көбүрөөк сиздин оюңузча кандай сындар көбүрөөк айтылып атат быйыл? Эми эң биринчи эле сын бул инфратүзүм болуп атат. Инфраструктурага көбү кесиптештерден деле, кадимки эле мындай ата-энелер деле ойлоп атат, ушу жаңы улуттук моделге булар өтүп алды, анан бирок ошо инфраструктурага талдоо жүргүзбөй эле, анализ жүргүзбөй эле өтүп атат деп. Жок. Биз мурда эле ошо курулуш министрлигине, баарына, жергиликтүү бийликке такай айтып келебиз канча жылдан бери. 2018 анан 2019 жылы балдардын төрөлүшү абдан чоң, рекордтук санга жеткен. Анан ошолор ошо 2018-2019 жылкылар азыр биринчи, экинчи класска келип атат. Бул бир себеби. Экинчи себеби биз ошо жаңы улуттук модельди киргизүүнүн алкагында анализ кылганда ар бир директордун орун басары менен жолугуп, онлайн же офлайн. Анан ошо аныктаганбыз. Бишкек шаары менен чектеш калк жыш жайгашкан ошо айылдар, райондор. Анан Ош шаарынын чети, анан Жалал Абад шаары. Деле мындай өлкөнү карасак, сегменттерге бөлүп, бул айыл жергесинде мектептер аябай мындай бир 50-60тан отурбайт класстар. Алар мындай кенен эле отурушат. Ал жакта башка көйгөйлөр. Ал эми шаар жергесинде өзгөчө Бишкекте бул абдан чоң актуалдуу проблема. Ошон үчүн азыр бир нече ушул мындайда деле мындай Асылбек мырза деле бир проблема чечилсин үчүн эмне кылыш керек дейт, ошону мындай жакшылап ар кайсы жактан талдап, курчутуп биртолу чечкенге барыш керек дейт. Биздин бир жагынан ушул реформабыз ошол проблеманы биртолу чечүүгө дагы мен ойлойм, абдан ишенем, бир жакшы бир жол. Негиз болду, Негиз болуп берет деп. Азыр мына эң жогорку деңгээлде дагы азыр сонун бир сунуштар даярдалып атат. Ошон үчүн мына инфраструктура боюнча бизде азыр курулуш министрлиги менен биргеликте ошол жакшы бир долбоор ишке ашыруунун алдында турат. Ал жерде биз ошол Бишкек шаарынын мектептеринин территориясында кошумча корпустарды сунуштадык. Анан ошо Бишкек шаары менен жанындагы чектеш айылдарда, райондордо мектептер сунуштадык. Кошумча жаңы мектептер. Ооба, бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен ойлойм, эми калктын жыштыгын эске алуу менен ушул Бишкек шаарында дагы кошумча республикалык бюджеттен дагы кошо мектептер курулуш керек да. Же болбосо дагы башка бир альтернативдүү жолдор болуш керек да. Мисалы азыр өкмөттүк акселератор ишке ашырылып жатат. Бул жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн эң биринчи кабатында ошо жеке менчик болсо дагы бирок баягы башталгыч класстын мектептерин ачканга. Бул дагы канча ошо окуучу орунду түзөт. Бул биринчи көйгөй менен кайрылып атат. Анан экинчи көйгөй бул окуу китептери. Эми мындай ачык эле айталы, эми буну жашырсаң деле, жашырбасаң деле бул элге маалым. Бул биринчиси
бул көп жылдан бери, Кыргызстан эгемендүү болгондон бери ошо каржылоо жагы абдан мындай системалуу эмес, анан абдан мындай аз өлчөмдө берилчү. Мисалы жылына бир китеп чыкса же 2 китеп чыкса, бул абдан аябай чоң бир жаңылык болуп калчу. Экинчи бир дагы көйгөй бар болчу. Бизде өзүбүздүн мамлекеттик басмаканалар жок болчу. Биз баягы конкурс деген тендер деп коет, ошону өткөрүп, анан абдан көз каранды болчубуз да. Кайсылар катышат, анан алардын мүмкүнчүлүктөрү кандай, сапаттуу чыгарабы, сапаттуу эмес чыгарабы. Абдан мындай бир чоң бир көйгөй болчу. Эми ошол чоң көйгөй жоюлду. Азыр мына 2 мамлекеттик чоң басмакана ачылды. Биринчиси бул окуу китеби. Алар нолдон баштап ушу окуу китебин иштеп чыгышат. Иштеп чыгып, жанагы корректура, редактурасына чейин, экспертизасына чейин баарын өткөрүп туруп, алар ошо мамлекеттик да, мамлекеттин заказын аткарат. Анан ушу китептин жетишсиздигин такыр жойгонго чейин иштей берет да. Иштей беришет. Демек процессти ылдамдайт, анан кийин басып чыгаруунун мөөнөтү дагы кыскарат экен да. Ооба. Экинчи чоң мамлекеттик ишкана бул учкун. Ал ошол биздин окуу китептерди туура, жанагы балдардын ден соолугуна зыян келтирбеген краскаларды, типографиялык краскаларды колдонуп, тех комиссиядан атайын өтүп, жана антимонополдук комитеттен баасын бекиттирип, кадимкидей эле 15 киши отурат, ал баарын баасын бычат. Мындай экен деп баасын бычып берет. Тех комиссия болсо жанагы контрафакттык продукция эмес, кадимки туура бүт талаптарга жооп бере тургандай кылып бекитип берет. Андан кийин учкун ишканасы аны тираждап райондорго, шаарларга жеткирет. Анан бул толук кандуу ушундай бир жагынан каржылоо маселеси чечилди, экинчи жагынан саясаты. Бул жана механизми чечилди. Эми бизге демек мындан кийинки процесстер мындай тезирээк жүрөт экен да. Анан мамлекет ошон үчүн бизге 3 окуу жылын берип атат. Мына 25-26 окуу жылында 1-чи, 2-чи, 5-чи, 7-чи класстарга негизги китептерди басып чыгаргыла. Эмки окуу жылында дагы андан аркы класстарга чыгаргыла, анан дагы эмки окуу жылында бүткүлө 11-12-чи класска чейин бүтүрүп койгула деп атат. Негизги STEM, орус тили жана адабияты, кыргыз тили, география, ошолорду. Анан кошо эми албетте биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктар камтылган, өзүбүздүн Кыргызстандын талаптарына жооп берген ошондой китептерди албетте мамлекеттик басмаканаларыбыз чыгарыш керек. Надирежей, окуу китептердин менен мектептердин камсыз болушу жана курулушу демек так ретке салыныптыр да. Бул кыска аралыкта мындай белгилүү, демек 3 жылдын ичинде чечиле турган бир. Мен эми мындай коркпой эле тарыхый учур десем болот да. Бул биздин жеңишибиз. Мына мамлекет мындай толук кандуу мамлекеттик саясатты жана каржылоону чече алды. Бул азыр түшүнбөй турабыз көбүбүз. Бирок Кудай буйрса мына 1-2 жылда түшүнүп калабыз баары. Демек анализдин дагы жакшы, мисалы үчүн жанагы кайсы жерде бала көптөрүп атат, кайсы жерде миграция көп, демек ошого ылайык туруп мектептерде баягы мурун депутат, кайсы депутат баягы күчтүү болсо ошол эле жерге эмес, демек кайсы жерге муктаждык бар ошол жерге и китептерди чечүү боюнча дагы бир чечкиндүү бир саясат. Кудай буйрса. Вот ошо мектеп салуу боюнча дагы эми саясатты мындай туура түзөш керек болуп атат да. Сиз айткандай. Мындайда мисалы кичинекей мектептер абдан эффективдүү эмес да. Абдан көп каражат кетет, эмерек жетпейт, педагогдор барбайт. Эмне үчүн барбайт педагогдор? Мен түшүнөм педагогдорду. Анткени алар барганда алардын жүктөмү абдан аз, айлыгы аз. Анан ошон үчүн мындай толук кандуу региондордо толук кандуу жок дегенде эле мындай 700 орундуу мектептерди куруш керек дагы. Андан көрө жанагы бүт көп өлкөдө болгондой практика, жана балдарды жеткирүү, коопсуз жеткирүү. Жакшынакай жылуу автобустарда коопсуз жеткириш керек да. Анан майдалап ар кайсы жерге мектептерди сала бергенде өкмөттүн абдан көп мамлекеттин акчасы кетет. Бирок билим берүү системасы аны толук кандуу иштете албайбыз да. Анткени педагогдорду кантип мен мисалы сизди кантип мен мажбурлайм, ошол жерге барыңыз анча-мынча айлыкка деп. Ошол жерде өтө маанилүү биз коомчулукка да түшүндүрүп коюшубуз керек да. Баягы тигил же бул айылда бир чакан мектеп, бир 100 бала менен отуруп, педагог жетпей, саат жетпей иштегенден көрөк, албетте жанагындай коопсуз ташуу маселеси чечилип, бирок ошол аймактагы күчтүү мектеп болсо, бул ошол жердеги жергиликтүү жашагандарга, педагогдорго, окуучуларга алдаганча бир ийкемдүү, бир жакшы система эмес. Ооба, мындай сапаттуу билим алууга инфраструктура да жакшы түзүлмөк. Анан мисалы 10 кичинекей мектепти курганда деле абдан чоң каражат кетет ар кайсы жерге. Эми мен куруучулар менден да жакшы айтып берет болуш керек аны. Бирок
ошо кичинекей мектептерди кургандан көрө бир нече ошо айылга мисалы ошо бириккен ошо жерге сонун мектеп куруп туруп лабораториялык жабдыктар, окуу китептери, кесипкөй адистерди, ашкананы, жакшынакай спорт залды, бүт китепканасы менен, электрондук базасы менен соң кылып түзүп берип койсоң, аяктап албетте сапаттуу билим болот. Ошол жерде ошол саясатты дагы ошо курулуш министрлиги, жергиликтүү бийлик баары түшүнүп атат да. Анан эң негизгиси ата-эне коомчулук да түшүнүш керек. Ооба, эми ата-энелер дагы анан ошо эң негизгиси ата-энелер, биз коом кабыл алышыбыз керек да. Дагы бир маселе болуп атпайбы? Кээ бир жерлерде, мисалы үчүн өзгөртүндө өткөндө Кара Кулжа боюнча ошондой бир эмелер болду окшойт, мындай талаш тартыштар. Бир айылдан экинчи айылга баруу татаал, кышы татаал, жанагындай жолу татаал айылдарда балким анда жатак мектеби менен чогуу уюштуруу балким жагдайы. Мындай мисалы үчүн ушундай жагдайлар канча мындай азыр ушундай бир көйгөй бар да аймактар боюнча. Мен мынтип ойлойм да, Асылбек мырза, Бишкекте отуруп алып, мындай мисалы Кара Кулжа району үчүн мындай чечпеш керек да чиновник. Ошо Кара Кулжада иштеген, ошо жердеги практиктер, ата-энелер, жергиликтүү бийлик, билим берүүдөгү башкаруудагы адамдар толук талдоо жүргүзүш керек. Бул эң сонун. Анткени мындай да, Бишкекте отуруп алып, анан теориялык ар кандай мындай мейли санарип деле болсун, инфратүзүм деген жакшынакай система бизде азыр жакшынакай түзүлүп, толтурулуп атат, бирок баары бир ал жетишсиз. Ошо жердеги жагдайды билиш керек. Мисалы, чек арада, алыскы тоолуу аймактарда ал башка. Ал шарт башка. Ал жерде ошо жерге куруш керек. Ошо жердеги биз мындай камсыздашыбыз керек, шартты эске алыш керек. Ал жерден мисалы мындай эмес да, сен ошо жерден канча бир 30, 40, 50 километр, 100 километр кел, жок, андай туура эмес. Бирок ар бир ошо айылды, ар бир райондун борборун, шаарды да сегменттерге бөлүп алып, анан анализ кылыш керек да. Ошон үчүн баягы инфратүзүм деген биздин ошол санариптчилерибиз азыр ошо инфратүзүм, мектептик инфратүзүм деген чоң жакшы платформаны түзүп беришти. Ошого азыр билим берүү системасында иштеген мугалимдерибизге рахмат, директорлорубузга рахмат, директорлордун орун басарларына рахмат. Ошолор толтуруп атат. Суусуна чейин, мисалы, канча парта бар, жок, канча доска бар, лабораториялык жабдык бар, жок, иши бүт толтурулуп атат. Ошол менен бир анализ. Бул бир анализ. Бул толук жана статистика эмне бар болсо ошо менен анализ кылабыз дагы. Анан мисалы финансы министрлигине айтабыз. Ооба, лабораториялык жабдыктарыбыз чын эле могу жерде жок, бул жерде жок, бул жерде бар деп. Эмеректерибиз бул жерде бар экен, мынча мектепте, бул мектепте жок деп. Бирок жанагындай оптималдаштырганды жергиликтүү бийлик менен кошо ошо жердеги жашоочулар, ошо жердеги билим берүүнү башкаруучулар ошо жерден так анализ кылыш керек да. Эң сонун. Демек жергиликтүүлөр дагы ошол как раз ошол көйгөйдү чечип сунуш кылганга дагы компетенттүү болсо, анан эң негизги нерсеси мектептин да көрсөткүчтөрү каралса, мисалы үчүн кайсы мектеп кандай чыгарып атат, көрсөткүчтөрү кандай, бул дагы аябай бир чоң бир көрсөткүч болсо керек. Аябай сонун. Анан эми быйыл 12 жылдык өтүүнүн алкагында мына акыркы бир 3 жылдан бери мындай мектептерди санариптештирүү процесси аябай жакшы жүрдү да. Быйыл 2025-2026 окуу жылынын башталышында бул процесс кандай кетти? Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай көйгөйлөр болду? Кандай жечкендиктер болду? Ошол жөнүндө да кыска айтып кетсеңиз. Эми ар бир процесстин мындай плюстары да бар, минустары да бар. Эми андай азыр калп эле баардыгы сонун деп айтканда да бул мындай туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн бир жагынан баягы мугалимдин ишин жеңилдетүү, өзгөчө завучтун ишин, мисалы жүгүртмө. Мен мындай көп жыл завуч болуп иштеген адам катары айтам, биз августта, сентябрда кадимкидей арыктачыбыз, бир 10-15 килограммга чейин. Эмне үчүн? Анткени окуу процессин бүт уюштуруп туруп анан кийин мындай толук кандуу бир жылга коюп коюу, бул абдан көп күч жумшалат да. Мен ошон үчүн ошо директордун орун басарларынын айлыгы аябай жакшы жогоруласа абдан жакшы болот эле да. Бул абдан оор жумуш абдан. Анан ошон үчүн санариптештирүү бизге Лейра Аманбаевна өзүнүн командасы менен ар бир регионго барып чыгып келди. Ар бир райондо окутту, ар бир областта окутту. И
электрондук күндөлүк деген сонун программа киргизилип атат. Электрондук күндөлүк деген баягы мындай ата эне менен мектептин ортосун аябай жакындаштырат. Анан көп жанагы отчетторду мындай болчу да, аны мени мугалимдер дароо эле түшүнөт. Жанагы чейрек бүткөндө айланайын кол менен отуруп алып баардык бааларды санап анан баарын ой, бул болсо программа өзү жашнакай кылып баягы санап берип даярдап коет. Анан баягы көп отчетторуң автоматташтырылат. Анан мисалы окуу китептери кайсы класска кайсы эле деген тизмек ада турат. Плюстарын айтайын, анан минустарына кетели. Анан дагы плюстары жүгүртмө. Завуч деп ошон үчүн айтпадымбы? Мурда жүгүртмөнү колго жасашчы да. Моундайынан чоң узун столдорду коюлуп, моундайынан мындай сиз да билесиз, билим берүүдө иштеген баары эле түшүнөт. Университетте иштегенде эле түшүнөт, мектепте деле болгону бала бакчада андай оңоюраак, кичине бир аз оңоюраак. Анан ошол жерде мугалимдерди, жүктөмүн, предметтерди, кабинеттерди баарын бириктирип, базистик окуу планы менен баары дал келген. Ой, бул окмуш аябай түшүктүү жумуш болчу. Ошол автоматташтырылып атат. Ошол программаны алар биздин санариптештирүүдө иштеген кесиптештерибиз ошол жакшынакай бир мындай гаджеттерди берип атат да. Ата энеге маалымдоо. Бул деген мына мен кадимки эле убакта иштегем, класс жетекчи болуп, мен ар бирөөнүн жанагы күндөлүгүн текшерип, анан ар бир ата энеге жазып чыкчумун. Кадимки ручканы алып мен бир түнкү саат 2-де, 3-тө жатсам жакшы. Ушундай болчу. Эми азыр ошо мугалимдин жүгүн ошо мындай азайтыш үчүн жетекчилер үчүн дагы эгерде санарипти мыкты өздөштүрүп алса, ноутбук менен иштегенде демек биздин программаларда, системаларда демек жетекчиге дагы орун басарына дагы мугалимдерге дагы бир топ жеңилдик калды. Жөнөкөй мугалимге дагы, предметник мугалимге дагы, мисалы класс жетекчи боло элек болсоң, ага да оңоюраак болуп калды да. Бул анан ноутбуктарды дагы эми бир жагынан мындай биздин санариптештирүү боюнча эле кесиптештерибиз платформаларды бере коюп эле окутуп эле анан коюп койсо бир жөн эле. Мамлекетибиз ошо биздин мамлекет башчыбыз дагы колдоп, азыр ноутбуктар берилүүдө. Азыр канча миң жеткизип калды ошо мектептерге? 27.031 ноутбук чыгарылып, ооба. Бүт райондорго бир эми мен кесиптештер абдан суранам, таарынбай туруңуздар. Биринчи иретте ошо стемщиктерге бердик. Стем деп коебуз жанагы математик, физик, химик, биологторго бердик. Эми алардыкы эми баягы инженерия менен, жаңы технологиялар менен, жаңы маалымат технологиялары менен байланышкан бул абдан жанагы жаңы методиканын өзөгү болуп атат да. Ошон үчүн аларга бердик, бирок башка кесиптештердин баарын таарынтпайбыз. Кудай бурса, качанга чейин? Ооба, азыр бир аз эле бир убакыт деп атабыз. Кудай бурса, ошо ноябрь-декабрга чейин демек жаңы жылга жетпей дагы 27.000ден ашуун ноутбуктарды калган кесиптештерибизге таратып, анан биротоло ошо санариптештирүү болуп аткандан кийин эми баягы мугалимге дагы бир курал бериш керек да. Телефонуң менен эле иштей бер, же болбосо өзүңдүн компьютериң болсо жакшы болот дебей. Анан бир жагынан мектепте дагы жана информатика боюнча компьютерлер бар. Бир аз болсо дагы баягы каражатка жараша берип атабыз. Бирок ноутбук деген баары жакшы да. Бирок ошол эле мезгилде ошол талдандык. Мисалы үчүн баягы карантин убагында, ковид учурунда мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү изденген мугалимдер ноутбукту болуп калышканда. Ооба. Алар да камсыз. Ал деле жардамчы болсо керек. Ооба, эми аны бирок биз айта албайбыз да. Мисалы кээ бир мугалимдин ошондой баягы шарты болуп калды, мүмкүнчүлүгү болуп калды. А кээ бир тилекке каршы бардык эле мугалимдер андай баягы мүмкүнчүлүк ала албайт. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекетибизге абдан чоң рахмат ушундай колдоо көрсөтүп атканына. Анан ошо эми жакшы дагы биздин ошо тиешелүү кесиптештерибиз жакшы тез иштеп, дагы башка мугалимдерибизге баарына берип койсок, ушу жылдын аягына чейин бул абдан жакшы болот эле. Мен сизди баягы программага даярданып атып, сиздин баягы өмүр жолуңузду, эмгек жолуңузду карасам, мындай азыр билим берүү ушу агартуу министрлигинде мындай узак жылдардан бери 5 жылдан ашыгыраак мындай ушул орун басар болуп келатырсыз да. Эми бир жолу иштеп кайра кетип келдиңиз. Бул менин оюмча сиздин баягы мындай бул тармакты жакшы билген, анан практика адистигиңизден болсо керек да. Анан ушул узак мөөнөттүү иштеген мындай жетекчи катарында кандай бүгүнкү күндө мындай методикалык кеңештерди, өзүңүздүн баягы мугалимдик сырларыңыз менен бөлүшөсүз? Эми эң негизгиси канчалык агартуу министрлиги, буга чейин билим берүү министрлиги канчалык мындай саясатты жүргүзбөсүн, ошо ар бир мектепте өзүнчө бир
мындай жакшы бир жаамат түзүлмөйүнчө мындай такыр мындай эч нерсе алдыга жылбайт да. Анан мен эми мындай окугандар билгендер болсо 61 мектепте Бишкек шаарында көп жыл иштегем. Айыл жергесинде деле иштегем мугалим болуп. Анткени биз убагында бүткөндө кадимкидей эле распределение болуп анан кетчү эмес белек. Айылга алыска жиберсе алыска кетчүбүз, жакынга жиберсе жакынга барчубуз. Айыл мектептеринде деле иштеп келгем. Түштүктө Таш көмүр шаарында иштеп келгем. Анан бирок көбүрөөк ошо 61 мектепте иштедим. Анан ошо эң негизгиси деле ийгиликтүү мектептин бир эле мындай сыры бар да. Бул ошол жанагы директор, менеджер абдан аябай мындай кесипкөй адам. Анан балдарды абдан жакшы көргөн, педагогдорду жакшы көргөн. Анан ошол жерде атайын ошо өнүгүүгө анан абдан бир мындай креативдүү бир чөйрө түзүп алган адам да. Бул биринчи плюс да ошо мектептин. Биз ошону ошо мектептерге кесипкөй директорлорду берүүнүн үстүнө дагы иштешибиз керек, абдан көп иштешибиз керек да. Бир жагынан коррупциялык жана схеманы алып салдык, жанагы тууганын, анан айыл өкмөтү же Улсу аким же бирөө чоңдор ушу менин таанышымды койчу дегенден кеттик. Ал жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок экинчи кеткени менен азыр дагы ушуну жакшыртышыбыз керек да. Эми конкурс менен келгендерде дайым эле шырап кете албайт экен да. Ооба, жок. Конкурс менен келгенде болгону коррупциялык жанагы механизм жоюлду. Бирок дайыма эле кесипкөй адамдар болуп директор болуп иштеп атат деп айта албайбыз. Ага мындай гарантия бере албай жатабыз. Ошон үчүн жанагы азыр жаңы жобону иштеп атабыз. Дайыма окуудан өткөн, ага чейин стажировкада болгон, анан менеджерлик, жанагы кереги жок бир мындай бир кызыктай бир мындай талаптарды алып салдык да. Мисалы мындай кууш кылбай, мисалы биринчиден айлыгын жогорулатсак, экинчиден окутсак, үчүнчүдөн кеңири мындай берсек да, мисалы сиз эле катыша албагандай же экөөбүз эле катыша албагандай, кеңири көбүрөөк адамдар катышыла тургандай механизм кылсак, мен ойлойм жакшы менеджерлер келет. Экинчи деле дайыма биз ошо чөйрөнү ар бир мектепте ушундай жаамат, жакшы бир педагогдор, лидерлер мындай өсүп чыгыш үчүн экинчи биз атайын жанагы конкурсту уюштурдук. Мына эң алдыңкы мектеп деп. Анан быйыл дагы ушул жаңы улуттук моделге өтүп аткандай бир аз кыйналып калдык. Анан кайра эмдеги жылы кайра баштайлы деп атабыз. Могул эмеде кыш айларында. Бул мисалы эгерде сиз абдан ийгиликтүү болсоңуз, сиз мага абдан жакшы мындай таасир этесиз да. Мисалы сиз көп окусаңыз, мен дагы көп окуганга аракет кылам. Сиз абдан көп изденсеңиз, мен изденгенге аракет кылам. Ошон үчүн жана мектептердин арасында биз айттык да, мындай конкурс эмес, мындай таймашуу эмес. Мындай акыйкатта тааныштык. Анан бир жагынан, экинчи жагынан тажрыйба алмашуу. Мисалы Кант шаарындагы бир мектеп чыкты, жакшынакай ролик чыгарды, анан баары эле мынтип эле ыйлай берет го. Бизге мугалим жетишпей калды, распределение кылдыңар эле, келгенде кармай албай калдык, тиги себеп, бул себеп менен кетип калды деп эле. Эмнегедир Канттын ошол шаарында, ошол Кант шаарында мектебинде такыр текучесть кадров жок экен. Такыр мугалимдер мындай башка жакка кетип калбайт экен. Мисалы биз бөлүштүрсөк, ошол жерге келип кармап калышат экен, окутуп алышат экен. Айтпайм да, реклама болбосун. Ошо конкурска кирип көрүңүздөр. Анан айттык, тажрыйбаңыздар менен бөлүшпөйсүздөрбү дедик. Тажрыйба менен бөлүшсө, ал мындай экен. Ал жергиликтүү бийлик менен окумуш директор аябай менеджер экен, аябай жогорку деңгээлдеги менеджер экен. Бир жагынан жанагы чөйрөдө укмуш мындай бир жакшы мектепте чөйрө түзүп коюп. Маанай. Башкача маанай. Адаттары да сонун экен. Жагымдуу атмосфера. Жагымдуу атмосфера. Анан жергиликтүү бийлик менен донорлор менен укмуш иштейт экен. Ал мугалимдердин көйгөйүн чечет экен. Анан ошону аябай мындай тараттык. Анан биз ойлогонбуз да, эми ушу Бишкекте кантип жок болсун. Бишкектин жакшы ийгиликтүү мектептеринин тажрыйбасын тараттык. Таласты, бүт бир регионубуз калган жок. Бардык. Анан аягында тем эле баягы талашып тартышып отуруп, бир нече баягы эң жакшы ошо бөлүшкөн, эң жакшы өзүнүн тажрыйбасын, көп көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун берген, айтып берген, тараткан мектептерди баягы жеңүүчү дедик да. Мен ойлойм, бул абдан жакшы ушундай бир демек республикадагы көрсөткүчтөрү, маанайы, жанагы кандай бир деңгээлде жанагы
данныйлары жакшы мектептерди демек өрнөн катары башкаларга көрсөтөбүз. Бул аябай сонун тажрыйба. Анан эң негизгиси устат шакирт дегендей, мисалы врачтардагы медицинада эгерде жаш врачты баягы тажрыйбалуу врач үйрөтпөсө эч качан тиги жаш врач өзү эле тим эле мындай сыйкырдуу болуп эле өзү жалгыз баягы кесипкөй болуп кете албайт. Бизде да педагогикада бул абдан чоң шарт да. Эгерде ошол механизм жакшы иштебесе, анын ордуна уруш талаш, кандайдыр бир кызыктуу бир мындай ушакка көбүрөөк берилген, интригага берилген бир жаман жамаат болуп калса, биз бакыш келген жаңы мугалимибиз эч нерсеге үйрөнбөй калат да. Ошон үчүн мисалы мен барган мектепте күнүгө менин сабагыма келишчи, бирок сен абдан жаман экенсиң, анан укмуш жаман сабакты өттүң, жок. Талдоо гана да кайсы сабактын кайсы учурлары абдан сонун болду, эмне үчүн сонун болду. Кесиптештер сабакка катышкан учурда баягы сизди баягы кемсинтүү, же болбосо кандайдыр сабагыңызда кемчилик табуу үчүн эмес, жардам берүү үчүн. Ооба. Анан кайсы жериңизди жакшыртсаңыз жакшы болот эле. Анан жакшыртканда да жөн эле жакшырт деп кетип калбайт. Ал айтат да, мисалы, Асылбек мырзанын сабагына катыша аласызбы? Ушул жумада же эмки жумада. Ушу жердеги сиз ушу жерде уюштурбадыңызбы? Анан ошол жерде жакшы эле болду, сонун эле болду, бирок аягына чейин бир сонун болуш үчүн ушу Асылбек мырзанын сабагына кире аласызбы дечи. Анан мен кирип ошол жерден көрчүмүн сизди. Мисалы топтук жумушту мен жакшы эле башында уюштурдум, бирок мындай аягына чейин бир мындай жакшы бир эме бере албай калды да, бир мындай өзүнүн бир эффектин бере албай калды. Демек ошол стратегияны мыкты колдонгон бир мугалимдин сабагына кирүүгө. Ооба. Ошолорду биз киргизбесек мындай болбойт да. Анан биз ошол жагынан бир нече бир чоң стратегияларыбыз бар. Ошондо ишке ашыруунун үстүндө иштеп атабыз. Анан эң негизгиси мен ойлойм, бул биздин институтта жанагы Алмаз Аткабекович Токтомаметов деген мырзабыз жетектейт. Анан ошол пандемия бизге жакшы түрткү берди. Пандемияга чейин биз деле бул дистант, анан башка өлкөлөр балким абдан жакшы колдонгондор. Мындай абдан мындай примитивдүү эле деңгээлде болчубуз да. Мисалы эң чоң билгенибиз мындай болчу. Сабакта бир кээ бир учурунда эле бир жакшы бир презентацияны мындай проекторго коюп компьютер менен туташтырып коюп бир жакшы көрсөтүп койсок, бул абдан жогорку деңгээл деп калчубуз. Анан кээ бир гана абдан алдыңкы мектептер жана интерактивдүү панелдерди кичине колдоно баштаган, анча-мынча үйрөнүп, аны дагы аябай жаңылык болуп бизге. Бирок пандемиядан кийин аябай мен ойлойм тез мындай өнүгүү кетти бул кырдаалда. Анан азыр ошого биз көптөн бери кыялданып жүргөн биздин бир жакшы бир нерсебиз бар. Ошол ишке аша турган болуп атат буюрса. Бул мындай 5 жылда бир жолу квалификациядан өтүү деген бул жокко эсе да. Бул мындай да, бул мугалим мындай өнүкпөй эле баягы эле бир деңгээлде керек болсо ылдый түшүп кеткен дегенди да билдирет да. Бул 5 жылда бир жолу Союз мезгилинде 5 жыл деген бул мындай ошондой мөөнөт болчу. Азыркы күндө балким технологиялар анда мындай ылдамдык менен өнүккөн эмес. Азыркы учурда балдарыбыз дагы абдан тез өнүгөт. Технологиялар дагы тез өнүгүп атат. Анан биз мугалимдер мындай жашоодон калып калсак, анда деле өлкөбүзгө бир мындай өнүгүүсүнө салым кошпой калабыз. Ошон үчүн азыр ошол институт абдан мындай аябай иштеп атат. Тез онлайн курстары, офлайн курстары. Анан мен колдонуп калайын сиздин ушул эфириңизден. Ошон үчүн ошол институттун сайтына кирип, мугалимдер өз алдынча эле, мисалы сиз киресиз, өзүңүз катталасыз, тиешелүү суроолорго жооп бересиз, претест деп коет. Претесттен кийин ошол курсту толук өтөсүз. Анан толук өткөндөн кийин кайра посттест деп коет, аны өтөсүз, ошол жерден сизге сертификат даяр болуп калат. Ошону биз жылына деп атабыз да, аягына чейин оюмду бүтүп коеюн. Эми 5 жылда бир жолу эмес, жылына 100 сааттан кем эмес. Бирок жумуштан мындай кетип калбайт. Үзгүлтүксүз. Баягы орусча непрерывное профессиональное развитие деп коебуз, кыргызча баягы тынымсыз кесиптик. Үзгүлтүксүз кесиптикке чейин жоголат. Ооба, сиз менден жакшыраак айттыңыз, ошондой. Ошого биз ошо тиешелүү баягы документтерге тиешелүү өзгөртүүлөр киргизип, анан курстардын баарын жана сапатын санап, карап, анан дагы мындай өзүбүз эле монополия болуп калбай, мамлекет эле ошол институт эле. Биз дагы көп провайдерлерди тартайлы деп атабыз да. Келгиле, эгерде силердин материалдарыңар абдан жакшы болсо, мугалимдерге керек болсо,
Эмнеге биз каршымыз? Мен дагы сайтка кирип көрдүм. Башка жанагы эл аралык мамлекеттик эмес уюмдардын дагы бүгүнкү күндө платформалары кириптир. Аябай жакшы. Өтө сонун. Демек мугалимдерге мындай айтып коюшубуз керек экен. Демек мугалим мурункудай баягы 5 жыл күтүп, план, графикти карабастан эле өз алдыңыздарча бүгүнкү күндө мындай үзгүлтүксүз азыр эже айткандай кесиптик чеберчилигиңиздер жогорулап атса болот экен. Бул аябай сонун. Анан экинчиси мен көп мындай көйгөйлөрдү чечип атып, кыйналып атып, чече албай жатып, кыйналып атып бир эмеге келдим. Бир тажрыйбага. Кыргыз билим берүү академиясы. Бул билим берүүнүн мазмуну, маңызы, негизи, билбейм, жакшыраак айтсаңыз болот дагы бир. Ошол Кыргыз билим берүү академиясындагы абдан күчтөндүрүшүбүз керек. Азыркы командасына, президентине абдан чоң рахмат, Назира Кубанычбековнага. Ошол улуттук моделди жаңы түзүүдө абдан чоң ролду ойношту. Абдан көп иштешти, чоң иштешти. Эми эң негизги биздин билим берүүдөгү азыр мени директорлор, педагогдор баары түшүнөт дароо эле. Ошол жердеги мына мектепке чейинки мектептик билим берүү стандарттары, предметтик стандарттар, окуу программалары, методикалык сунуштар, роликтер. Азыр роликтер дагы даяр болуп калды, ошолор дагы болот. Анан КТП деп коебуз, аябай кыска. Бул календардык тематикалык план. Мисалы, сентябрда кайсы материал кетиш керек, октябрда кайсы кетиш керек деген ошого чейин түзүп беришти. 2 миллионго жакындап калыптыр киргендер. Бул мындай болгон эмес. Бир жылдын ичинде. Мына жок, августтун аягы мели сентябрда. 2 миллион. Ооба, 2 миллионго жакындап калыптыр. Элестетсеңиз. Демек сайт абдан жигер иштеп жатат. Мындайда көрүңүздөрбү, эгерде муктаждык бар болсо, жакшы иштесең, сапаттуу материалдарды берсең, демек педагогдорубуз деле жакшыракай санариптешип эле кирет экен. Бул дагы бир өзүнчө бир чоң. Бүгүнкү күндө мектептерде канча мугалим бар? 93 миңден ашык. 93 миң мугалим бар. Демек мугалимдер бир канча жолдан кири деген сөз да болот, э? Мисалы, бир материалды кирип алдыңыз, биринчи үйрөнөсүз да, баягы мындай биз мугалимдерибиз баарыбыз эле жаш эмеспиз. Анан улгайгандарыбыз да бар. Бирок абдан тажрыйбалуу, акылман агай эжелер. Анан ошо биринчи кирип үйрөнөт экенбиз. Анан экинчи кирип мындай кичине эркинирээк болуп калат экенбиз. Үчүнчү жолу мага керек экен деп аны жүктөп алат экенбиз. Демек, бул абдан жакшы. Мен ошон үчүн азыр доктор Шашеевна дагы абдан колдоп атат. Биздин бардык кесиптештерибиз колдоп атат. Ошол Кыргыз билим берүү академиясы, анан методикалык жанагы биздин кабинеттерибиз бар. Биз сактап калганбыз. Анан аймактарда ар бир райондо, шаарда бар. Ошону абдан мындай күчтөндүрүп, ошол методикалык кызматыбыз, ошол мазмуну, анан методикалык сунуштар, анан жаңы окуу китептери дагы жаңы методикада, бул аябай башкача да. Баягы мурунку окуучу пассивдүү позицияда, анан мугалим гана активдүү позиция деген бул эски методика. Азыр болсо жаңы методика. Ошону да жайылтканга ушул системабызды күчөтөлү деп атабыз да. Бул абдан маанилүү да. Демек, ошол мугалимдердин кесипчилик чеберчилигин жогорулатуу, анан мазмунду аныктай турган мекеме, анан менеджерлик багытта дагы мындай санариптештирүү аябай жигердүү кирип, аймактардагы мындай мугалимдер менен педагогдор менен мындай эр шаркактыкта иштеп аткан экен да. Бул абдан сонун көрсөтөт экен. Ошону дагы күчтөндүрүп, анан мен аябай ушу ишенем. Ошо методисттердин айлыгын, ошо Кыргыз билим берүү академиясы болобу, институт болобу, методисттердин айлыгын абдан жогору кылыш керек. Анткени качан эми ушул өлкө башчыбыз айткандай, ушул 2026 жылы Кудай буйруса дагы биринчи этабы мындай кадам шилтеген турат. Анан дагы экинчи болжолдуу көлөмү аныкталып калдыбы? Жок, азыр иштеп атышат да. Кесиптештер иштеп атат. Каржылоо финансы министрлиги ошо каржылоо булактарын аныктап атат. Анан буйруса ошо аныкталып калса, мен ойлойм дагы бир мындай жакшы бир шарттар түзүлөт эле да. Абдан жакшы. Анан жакынкы 34 жылдан бери мындай мугалимдер, биз дагы аралашып жүрөбүз. Мындай жакшы эле куралданып калды жана интерактивдүү окутуу ыкмаларына. Бүгүнкү күндө жанагы окуу керемет дейбиз, сапаттуу билим дейбиз, пикс дейбиз, абдан көп долбоорлор мындай кирди. Анан мугалимдердин бүгүнкү күндөгү мындай окуучулар менен иштөөсү. Албетте санариптик технологиялар өзгөрүштүр абдан жакшы. Ошол эле мезгилде мындай окуучулар менен иштөөсүндө кандай өзгөчөлүктөрдү, өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Эми мисалы үчүн кээ бир учурда дайым эле жаш эле мугалим дегенде алар деле мындай
сразу ийгиликтүү болуп кетпейт экен да. А же болбосо пенсия жашындагылар эле баягы такыр-лески ыкмадан колдону дегенде эмес алыс болот экенбиз да. Изденгенине байланыштуу экен да, туурабы? Ооба. Азыр эми мындай мен ойлойм, биздин кесиптештер мугалимдер деле таарынбайт болуш керек. Азыр мугалимдер мындай эки чоң категорияга бөлүнүп калдык да. Бул 21-кылымда эгерде санариптик көндүмдөргө ээ болбосоң, жаңы методикага үйрөнүү дагы оор болуп калды. Албетте. Бул мындай болуп калды да, мындай бизге бир канча жыл мурун эле бул ушундай кырдаалды элестетүү абдан оор болчу. Биз ойлочубуз, жок, өзүмдүн предметимди жакшы билсем, жакшы методиканы билсем, эмне кылам ушу ар кандай бир санариптик технологияларды. Калем менен доска менен мен берип коем деген. Бул жакшы эле иштечи. Өз убагында эми баарыбыз эле ошондой мугалимдерден, жакшынакай профессорлордон окуганбыз, бирок азыркы мезгилде абдан маалыматты тез табуу, тез балдардын психологиясы боюнча дагы, мисалы азыр мен мисалы 5-класска кирсем, же 7-класска кирсем, же 11-класска кирсем, мен ошону абдан мындай туура түшүнүшүм керек да, бул кандай балдар, кандай кабыл алат, канча минута булар жана өзүнүн оюн концентрация кыла алат, канча минутадан кийин булар уже мен жоготуп алам буларды. Жок. Мен өзүмчө эле эмин, а булар өзүнчө. Ошон үчүн ушуну дайыма изденген, дайыма окуган, дайыма үйрөнгөн. Мен сизден, сиз менден. Ушундай мугалимдердин плеядасы болуш керек да. Эгерде андай ооба, муну баарыбыз түшүнө баштадык. Анан болгону мен ойлойм, бул жактан дагы бир мындай жакшы бир комплекстүү саясат жүргүзүшүбүз керек. Бир жагынан мамлекеттик ипотекалык жанагы жакшы курулуштар баштады. Мисалы биздин кесиптештер, мен ушу эсимде жок, ушу канча жыл мурун бир мугалимдер квартира алганы мындай эсимде жок. Мен кечирим сурайм, эгерде билбей калсам. Бирок азыр мына кадимкидей чыныгы эле мындай ала башташты кесиптештер. Бул бир чоң колдоо, бул дагы бир мындай кеңири болуп жакшы мындай кеңейтилсе абдан сонун болот эле. Экинчи жагынан айлыгын дайыма ошо өлкө башчыбыз дагы, мамлекет абдан карап атат. Үчүнчү жагынан ноутбуктарды берип, жана санариптештирип, көп отчет жана кагаздардан арылтып, баягы креативдүүлүккө, методикага, ушу мен өзүм айтып аткан, сиз айтып аткан жана ошого көбүрөөк эме берсек, жанагы шарттарды түзүп берсек, анан мен ойлойм, жаңы муундагы педагогторубуз көбүрөөк боло баштайт деген ойдомун. Абдан жакшы. Биз өткөндө айтып атабыз, эми азыр альфа муну деп атпайбызбы, эми жана муундар теориясы менен. Анан зумерлер ушу бүгүнкү күндө мугалим болуп калыптыр да. Ооба. Демек бүгүнкү күндө жаңы муун, жалаң гана интернет менен өскөн муун бүгүн 24-25 чыгып калыптыр. Демек алар бүгүнкү күндө мектепке келип уже иштей башташты да, туурабы? Пандемияны эстеп кеттим, ушуну айтсаңыз. Пандемия учурунда жок дегенде бир жактуу болсо дагы телесабактарды берели деп эдик. Анан топтодук методисттерди, анан аябай креативдүү мугалимдерди. Анан бир жакшы мугалим келди, анан ал абдан мындай эркин экен да. Анан өзү сиз айткандай экен, ал өзү түшүнөт экен ушу балдар кандай. Z-нун өкүлү. Ооба. Анан ал монтип башкача кылып, аябай тамашалап, башка сабакты берсе, мен абдан кечирим сурайм, оператор эми ал мугалим эмес, методист эмес, операторубуз айтып атпайбы? Ай жок, бул мугалимге окшобой жатат. Бул кабылбай жатат. Кабыл албай. Анан мен мисалы эми аябай жумуш көп, анан аякта методисттер, эксперттер иштеп атат да. Анан мага жетти да булчу. Анан мен ошо студияга барып, анан операторго түшүндүрүп, агай андай эмес, жок, бул абдан жакшы. Бул бардык интеллигенттүү, жашынакай тамаша кылып, балдарды мындай өзүнө тартып, мисалы бул абдан телесабак деген, бул абдан оор. Бул деген мындай чын эле аудиторияда турган, класста башка кызыктуу. А бул жерде тектен чыга албайт да, мисалы үчүн класста болсо. Бир жактуу эле бере бересиң да. Анан ошон үчүн бул абдан сонун жанагы ар кайсы ыкмаларын колдонуп, адан тартып алып атат өзүнө аудиторияны десем, көрдүңүздөрбү? Бизде ошон үчүн биз азыр мугалим болуу абдан оор болуп атат. Анан абдан креативдүү болууга дагы абдан бир биз шарттарды түзүшүбүз керек да, ошондойду. Эгерде даже жөн эле эле
жана эксперт эмес, методист эмес, операторубуз ошентип атса, демек баягы мурунку башкача, баягы эскиче ойлогондорго ушундай мугалимдерге көп мындай бөгөт коюп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, азыр муну директор сөзсүз түрдө окуудан өтүп, ошо жаңы ыкмаларга, дүйнө жүзүндө кандай жакшы бир чыгармачыл чөйрө түзүп атканга, эффективдүү баягы балдарды окутканга, ошондон бүт мындай маалымат менен өтүш керек да, кетиш керек. Жакшы, мына көчө эле маалымат чыкты. Ошол азыр эми Өзбекстан буга чейин өтүп, кайра артка мындай кайтып атты эле. Алар да ошо 12 жылдыкка өтүү боюнча өзү чечим кабыл алгандыгы чыкты. Анан эми ушул абдан сындардын болгонуна карабай биз өтүп алдык да. Быйыл кандай бир жетишкендиктерди, кандай бир өзгөчөлүктөрдү байкап атасыз ушул жагдайда? Эми Өзбекстандагы түшүнүп атат. Бул дүйнөлүк мындай да, эми бир эле Кыргызстан бир өзүнчө бөлүнүп алып, бир өзүнчө жашай албайбыз да. Биз эми дүйнөдөгү жакшы бир мындай багыттарды, жакшы тенденцияларды, жакшы бир ийгиликтерди карап, анан ошо стандарттарга ылайыкташыбыз керек. Талдап турушубуз керек дагы, анан биздин өзүбүздүн баягы реалдуулукка ошону ыңгайлаштырып, анан баягы мугалимдерибизге баарыбызга беришибиз керек. Бул эми медицинада да ошондой, педагогикада да ошондой, илимде деле ошондой, экономикада деле ошондой. Баарын карап эме кылып турушат го. Анан биз дагы, мен ойлойм, мындай улам бир шылтоону айтып, тигинибиз даяр эмес эле, анан муну күтүп туралы дей берсек, мен ойлойм дагы эле узак болуп кете берет. Бирок ушунча биздин баарыбыздын ошо министрликтин азыр өзүбүздүн доктор Шашаевнанын жетекчиликтин, мен ойлойм өлкө башчынын дагы ошо чоң бир кыялы, ошо биздин ар бир мектепте, мындай чоң шаар, кичи шаар эмес, ар бир мектепте 1-класстан 12-класска чейин сапаттуу окуу куралдары, жакшынакай шарт, инфратүзүмдөн баштап ошо сапаттуу билимге даяр болуп калса да. Анан ошон үчүн эми улам бир шылтоону айтып, шылтоо десем да таарынбаңыздар, шартты айтып, ачык шартты айтып кое туралы бир дагы бир 5 жылдайын өтөлү, анан дагы бир 10 жылдайын өтөлү дей берсек, мен педагог катары бир эле мындай чоң аргументим бар да. Бул балдар бүгүн билим алып атат да. Бүгүн. Ал 5 жылдайын албайт, 10 жылдайын албайт. Андан көрө мен ойлойм, бизге бир эле жол бар, баарыбыз биригишибиз керек. Мисалы, кандайдыр бир көйгөйлөрдү биригип чечишибиз керек дагы. Процессте ошо чечип баардыгын анан жакшырта беришибиз керек. Башка эми мындай үйдө деле ошондой го, үй бүлөдө деле, Мисалы, үйүң жок болсо, чогулуп баары ошо жолун табат, үйдү туугандарың жардам бериши мүмкүн, мүмкүнчүлүгү болбосо жардам бербеши мүмкүн. Бирок үй бүлөдө деле ошентет. Үй бүлөдө деле ошо процессти издейт. Тура бербейт да. Мен болду, бул көйгөйдү чече албайм деп туруп калбайт да. Анда болду, анда чече албайсың. Ошо процессте балдарды чоңойто берип, баарын кыла берип, бирок ошол көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштей бересиң. Анан чечесиң аягында. Абдан соң анан дагы бир биздин агартуу министрлигинин дагы бир маанилүү багыты бул ошо мектепке чейинки балдарды өнүктүрүү. Анан бул багытта акыркы жылдары мындай лицензия жоюлду, мындай жеңилдиктер берилди, бала бакчаларга тартылган балдардын саны да көбөйүп, жеке менчиктер дагы көп ачылып калды окшойт. Бул багытта кандай маалыматтар бересиз? Эми бул жерден аябай мындай жакшы эле бир нерселер болду десем болот. Эми мен билбейм, эми таптакыр эле мени азыр аябай жамандап жатып калбастыр биздин көрүүчүлөрүбүз. Анткени фактылар менен сүйлөйүн, 22% болчу да мектепке камтуу. Азыр эми 21 да болчу бир убактарда. Эсимде бир 18%га да жете албай жүргөнбүз. Ооба. Азыр 44,3-кө жетти. Республика боюнча. Республика боюнча. Бул деген абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Мындай жергиликтүү бийликке, курулуш министрлигине деле бүт коомчулукка чоң рахмат. Бул жалаң эле жалгыз билим берүү иштеди деп айтпайм. Билим берүү мисалы Улуттук банк менен, экономика министрлиги менен иштеп, мисалы жеңилдетилген кредиттерди бере баштадык. Мисалы сиз ишкер болсоңуз, бизге келип жеңилдетилген кредит алып, бала бакча же куруп, же даяр имаратыңыз болсо, ошону оңдоп, түзөп, жабдып ача берсеңиз болот. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан жана үй тибиндеги жумушчу орундарды, мисалы эжелерибиз жакшынакай бир убакта, мисалы ошо үй бүлө үй куруп алган, чоңураак. Бирок балдар мындай окуп кетти, өзүнчө бөлүнүп кетти, анан үйүңүз турат.
анча мынча бир 5-6 комнатаңыз бош же болбосо 2 комнатаңыз бош, суусу бар, ысык суу, муздак суу, жашынакай ашканаңыз бар. Эмнеге сиз бала бакча ачып иштебейсиз? Бир жагынан акча табасыз, экинчи жагынан балдарга пайдасын келтиресиз, педагогдорго жумуш бересиз, өзүңүзгө жумуш орун түзүп атасыз. Ошону дагы мындай өкмөттүк акселератор болуп деңгээлде абдан жакшы түзүлдү. Ал жерде бир эле билим берүү эмес, ал жерде мына өрт боюнча, коопсуздугу боюнча өзүнчө тиешелүү министрлик иштеди. Саламаттык сактоо министрлиги жанагы сан нормаларын баарын карап түшүндүрүп берди, жеңилдетти. Биз болсо ошо педагогдорду окутуп бердик, директорун баш кылып, сиз да ишкер болсоңуз, сиз да окутуп бердик да. Бала бакча деген эмне болуш керек, могу стандарт, оюн кантип ойнотосуң, кантип уктатасың, кантип тамак бересиң дегенге чейин. Демек, мамлекет буга чейин кичине тоскоолдук кылып, көбүрөөк мындай оор шарттар түзүп берген болсо, эми жеңилдик кылып, керек болсо аларды ачууга үндөп аткан экен да. Лицензия албайсың, болгону жанагы мындай уведомительный характер деп коебуз. Ошол балалык деген сайтты биздин Санар иштеген кесиптештерибиз түзүп берди. Ал жака менчигинин түрүнө карабастан баардыгын ошол жерге киргиздик, сайтка. Баягы биздин баардык каалаган эксперттер ким болсо карап алсын депчи. Канча бала бакча, канча аякта балдар, канча педагогдор иштеп атат депчи. Бул мен ойлойм, ушул мектепке чейинки билим берүүнү мындан ары дагы абдан жакшы ушул ар кандай механизмдерин киргизип, камтууну мындан ары да жогорулата беришибиз керек. Анан мына сиз дагы ушул 61-чи мектепте иштегендигиңизди, ал жердеги баягы педагогикалык кесиптик чеберчиликти жогорулатуунун бир ыкмаларын жакшы айтып атасыз. Анан бүгүнкү күндө мындай дүйнөдө бир жакшы бир тенденция бар да. Өзгөчө мугалимдерге мындай академиялык эркиндик маселеси. Анткени мугалимдер мындай билимдүү, баягы мындай калпта. Анан канчалык аларга академиялык эркиндик берилсе, эң негизги нерсеси алардын жыйынтыгына каралса, мындай дүйнөдө бир жакшы жетишкендиктерге жете тургандыгы аныкталды да. Бул багытта биздин мугалимдерди мындай багыттоочу, мугалимдерге шык берүүчү бир иш-чаралар барбы? Эми бул жактан университеттерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Университеттер абдан эркин, анан абдан өздөрү каалагандай жанагы билим берүү процессин мындай эң мындай алдыңкы университеттерди карап туруп, анан аны да жакшыртып, өз чөйрөсүндө түзө алат да. Мисалы, канча кредитти кайсы багытка, кайсы учурда, кандай, анан керек болсо окутуучуларды да тандага, ушул ар кандай кылып мындай академиялык эркиндиги бар. Мектепте шартында мүмкүн бул? Мектепке вот тилекке каршы азырынча эми араң гана баштап атабыз да муну. Бул мындай кылып атабыз да. Ова базистик окуу планыбыз бар. Эми ал деген айлык менен байланышкан да. Анан баягы окуу программасынын, окуу материалынын өлчөмү бул баягы 9 айда 34 жумага бөлүнөт. Анан баягы тиешелүү ушул 34 жуманын ичинде өзүң баягы окуу процессин уюштуруп, ошол окуу материалдарын бала өздөштүрүш керек да. Анан стандарттын аягында турат да, ошо эмнеге жетиш керек балдар. Бирок методикалык бирикмелер бар бизде. Ошо методикалык бирикмелерде, мисалы 61-дин бир эле тажрыйбасын айтып коеюн. Мисалы методикалык бирикмелер 61-чи мектепте абдан жакшы иштечи. Биз ошону жайылтуунун үстүндө азыр иштеп атабыз. Мисалы, англис тилчилер, кыргыз тилчилер, анан орус тилчилер өткөндөн кийин гана конкреттүү бир материалдар анан алар берчи. Эмне үчүн дегенде, бул жерде методика. Мындайда биринчи кыргыз тилинде, эне тилинде бала жакшылап ошол материалды өздөштүрүп, сүйлөп, грамматикалык категорияларды өздөштүрүп алыш керек. Анан экинчи тилде, анан анан оңоюраак болуп калат үчүнчү тилде. Бул көрдүңөрбү, академиялык эркиндиктин бир түрү да. Уламалуулук принциби сыяктуу, ооба. Экинчиси, мисалы, математиктер, анан физиктер, химиктер, биологтор сүйлөшчү отуруп алып. Аны дагы ооба окуу программасында ар бир предмет өзүнчө эле турат, бирок биз методикалык бирикмелер сүйлөшүп, бирок негиздүү болсо, анан өзгөртүү киргизчүбүз да. Анан ошондо математиктер айтчы, жок. Физиктер мына материалды өткөндөн гана биз муну. Же болбосо тескерисинче физиктер айтчы, жок, мен муну койбойм. Бул математиктер муну өтсүн, ошондо мага бул оңой болот. Балдар абдан тез түшүнөт депчи. Бул жерде как раз аймактагы мугалимдерге айтып коюш керек экен да.
Анан демек методикалык бирикмелердин ролу аябай чоң. Абдан чоң. Алар абдан жакшы иштесе. Ооба. Мындайда протокол болгону бир эле нерсе, ошо протокол жазып коюш керек. Кыска нуска. Ошону анан мыйзамдык, нормативдик негиздеп коюш керек да. Мисалы, эч мындай текшерүү келеби, ким келет, эч мындай проблема жок. Эгерде мисалы биз жанагы окуу материалдарын, мисалы муну ушул жумага, муну ушул айга темаларды алмаштырып өткөндө мугалимдерге эркиндик. Эң негизгиси жыйынтык берсин. Болгону жыйынтыкка келсин. Бир, экинчиси негиз. Негиз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушуну дагы абдан аябай жайылтышыбыз керек. Мен дагы сизге чоң рахмат ушу суроо берип калганыңызга. Бул ушул бир эле жолу ушинтип айтып койсок жайылып калат дегенден алысмын. Ошон үчүн биз Алмаз Аткабековичке ушу командасына да ушул мындай атайын заказды берип атабыз. Ушуларды дагы абдан жакшы уюштуруңуздар окуулардан өткөндө өзгөчө завучтарга. Бул завучтун эң биринчи милдети да, ушундай окуу завучунун милдети да. Албетте. Демек, мугалимдер дагы биз кандай бир деңгээлде баягы жалаң гана жогорудон түшкөн көрсөтмөлөрдү карабастан өзүбүздүн кесиптик чеберчиликтин негизинде эң негизги биздин багыт мектеп окуучусуна сапаттуу билим берүү. Сапаттуу билим берүү үчүн демек мугалимдер биргелешкен бирикмелер дагы өз алдыбызча мыкты методикалык бирикмелер болуп, педсовет болуп, мыкты бир иштерди алып барсак болот. Ошону мындай тилекке каршы азыркы биздин ошо методикалык бирикменин ооба, кээ бир мектепте бул абдан жакшы өнүккөн, кээ бир мектепте буга маани бербейт да. Ошол методикалык бирикмелерди жанагы каникул деп коебуз го. Каникул бул балдарга. Мен мисалы биринчи жолу тиги университетти бүтүп келип анан мектепке орношкондо биринчи чейрек абдан кыйналып жаш мугалиммин да. Абдан бир жагынан түнү бою дептер текшерем, анан кайра даярданам сабакка. Ушунча күттүм да бир чейректин аякташын. Анан ойлоп атам да каникулда, ой, кандай сонун ата энеме кетип калам. Ой, бир уктап эс алып бир аябай бир жыргабасам дейм. Анан каникул келди, анан ойлоп калдым. Эмнеле бизди мындай кой бербей жатат директор? Жакшы барыңыздар дебейби? Балдарды кой бердик. Эмне биз деле? Жок, силер экинчи күнү мындай кыласыңар, үчүнчү күнү тигиндей кыласыңар, төртүнчү күнү. Мен түшүнгөн жокмун деп анан кийин жакшы бир эже бар болчу. Химиядан берген, анан ошо эжеге бардым. Эже, каникул болбоду, мен тиги үйгө кете берсем дегем. Десем, эже аябай күлүп, каникул балдар үчүн, биз үчүн деп анан ошо түшүндүрүп берген да. Ошол сыяктуу ошо методикалык бирикмелер, мисалы бир чейрек бүткөндөн кийин балдар жок да, сабак жок. Анан жакшынакай өзүбүзгө эле өзүбүз чай даярдап алып, чайды коюп алып, анан ошондо аябай тажрыйба бөлүшүп, анан мен мындай иштедим эле, мындай жакшы болду. Жок, момундай иштеп койдум эле, эмнегедир мына контрольныйды карасаңар баары начар иштеп коюптур деп. Ошол методикалык бирикменин ишин аябай жандандырышыбыз керек да. Бул абдан жакшы площадка да. Ар бир мектепте ушундай процесс негизи жүрүш керек. Жүргөн мектептер албетте жүрүп атат. Бар, ооба. Жок деги айтканда мугалимдерди тартыткым келбейт, бар. Андай да ийгиликтүү мектептер бар. Албетте. Эми сүйлөшө берсек, агартуу министрлигинде билим берүү тармагында сөздөр көп. Дагы кийинкисине калтыралы сөздөрдү. Көйгөйлөрдө балким мен сиз айтам деген бир суроону сизге бербей койдум. Ошондуктан сиз өзүңүз дагы бир мүмкүн сөз түрдө айтып коем деген дагы бир нерсеңиз барбы өзүңүздүн айтсаңыз? Мен ушул англис тили мугалимдерине кайрылгым келип атат, Бишкек шаарынын. Урматтуу англис тили мугалимдери, ушул Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына кирип, ушу жаңы программаларды жакшылап, изилдеп, карап, суроолоруңар бар болсо, Назира Кубанычбековна өзүнүн командасы менен дайыма даяр. Окуудан өткүңөр келсе, Алмаз Аткабекович өзүнүн командасы менен онлайнда, офлайнда даяр. Анан биздин жаңы сиздерге бекер берилген, ошо 3-чү класстан 9-чу класска чейинки берилген окуу китептерин жакшынакай четке какпай, жакшылап, изилдеп, жакшылап үйрөнүп, анан балдарга таратып, жакшынакай ошол китептердин негизинде сабак бериңиздер. Абдан чоң өтүнүч. Анан эмдиги жылы мына азыр даяр болуп, муну күзү бою, кышы бою иштешсе, жазында буюрса учкунга берсек, 10, 11, 12 дагы даяр болуп калат. Анан ошо тиги 10, 11ге бере калсак, анан баягы класстарыбыз жанагы жаңы программа боюнча 12ге келип калгандар алар да алып калат. Ошон үчүн мына ошондо жазында буюрса бир линейка, толук бир предмет жабылып калат. Эмдиги жылы мына бир окуу жылынан кийин математика толук жабылып калат. Ошондо мен суранарым ушу
методиканы эффективдүү дүйнөнүн көп өлкөлөрү, ийгиликтүү өлкөлөрү колдонгон методиканы четке какпайлы. Анткени биз педагогдор бири-бирибизден үйрөнбөсөк кантип үйрөнөбүз. Ошон үчүн ушундай эле өтүнүч. Анан абдан ден соолукта болуңуздар. Бардык көйгөйлөрүбүз чечилип калсын, окуу жылыбыз абдан ийгиликтүү болсун. Надежда, дагы бир өтө маанилүү жагдай, жанагы окуу китептерин айтса кетсеңиз, албетте айрым мектептерде жетпей атат окуу китептери. Бирок окуу китептери эже айткандай, Edu Чекит KG сайтыбызда бардык класстар боюнча, мен өзүм кирип көрдүм, ар бир класстар боюнча китептер бар, туурабы? Анан жаңы чыккан китептерибизди дароо ошол жерге кошуп атабыз. Ал баягы жетелек аймактарга, бирок электрондук версиясы уже бар. Мисалы учкунга өткөрүп берди. Эми учкун жана тираждаганга да бир аз болсо да убакыт беришибиз керек да. Ал тиги тираждап жеткизгенче окуу Edu.gov.kg сайтына илип коюп атабыз. Ошондо ушул сентябрга эле тиешелүүсүн анча мынча жүктөп алып окуп турсаңыздар, Кудай буйрса, учкун тираждаса эле баягы ар бир район шаарга жетип калат. Андан тышкары дагы бир маанилүү жагдай, бул жерде жалаң гана мугалим бүгүнкү күндө окуу китеби менен чектелбей калды да, туурабы? Ооба. Ал жардамчы инструмент, туурабы? Ооба. Туурабы? Анан мону жаңы окуу китептеринде мындай кээ бир барактарын карап көрсөңүздөр, беттеринде QR коддор бар. QR кодко жашынакай кылып кодду койсоңуз, ал жерде электрондук материалдар. Муну кошумча эми мындай, мисалы, абдан бир чоң жабдыгым жок болсо деле мектепте, жок дегенде компьютерим, анан проекторум болсо эле баягы чыгарып, же болбосо балдардын телефондоруна деле керектүү жанагы материалды берип коюп баягы колдонсом болот да. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү ушул Кыргыз билим берүү академиясынын сайты, Санарип кампа. Ал сайттардын баарын тең биз ошол биздин YouTube каналдын астына чыгарып коебуз. Ой, рахмат. Ошол жерден карасаңыздар дагы көп абдан жакшы электрондук окуу материалдар бар. Эми аны күнүгө сабакта колдонбосоңуздар да, мындай абдан мындай көп колдонсоңуздар болот да. Бул дагы сабактын эффективдүүлүгүн абдан жогорулатат. Чоң рахмат, Надежда, ушул убакыт таап келип бергениңизге. Сизге да рахмат. Биздин көрөрмандар, угармандар, биз ушул коомубузда ушул билим берүү көйгөйлөрүн сиздер менен бирге көтөрүп, чечүүнүн аракетинде келатабыз. Биздин YouTube каналды көрүңүздөр, лайк коюңуздар, бөлүшүңүздөр, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдириңиздер. Анда эмесе кийинки подкастыбыздан жолукканча сак саламатта туруңуздар. Жакшы калыңыздар.